Assalamu alaikum, Soquluq rayonunun бағбандары, саламатсыздарбы? Сіздер менен бүгүнкү Бағдават семинарында жолугушканыбызга кубанычтабыз туугандар. Бағдават семинары ушул экинчи жолу Кыргызстанды төрө кыдырып, мына акыркы технологиядагы багбанчылыкка элди үндөп келет. Борбор Азия Бағбандар биримдиги түзүлгөнүнө 2 жылдан ашты, формально болуп, кагазга түшүп, ага чейин бизни 2005-тен бери ошол ыргалдуу багбанчылыкка элдин баардыгын чакырып келебиз. Өзгөчөлүктөрү, бизге ыңгайлуу жактарын ошол жөнүндө элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Ыргалдуу багбанчылыкта ошол көчөт 1 гектарга көп батат экен. Анан көчөттүн саны көп болсо, анан көп түшүм болот экен. Анан бунун ыргалдуу багбанчылыктын ошол дарактарынын бою 3,5 метр, ушул 4 метрге чейин болгондугу үчүн анын мөмөсүн терип алыш жеңил болот экен, аны дарылоо жеңил болот экен, аны сугарыш дагы жеңил болот экен. Мына эми өзүңүздөр билесиздер, биз буга чейин кандай алмаларды отургузуп келгенбиз. Буга чейин бизде көптөгөн алмалардын түрлөрү болгон. Мына ошолордун баардыгы дээрлик башка мамлекеттерден келген. Мына биз азыр Жанатан деп алма отургузуп жүрөбүз. Джонатан деген сорт, бул дагы башка жактан келген. Крипсон деп отургузуп жүрөбүз. Крипсон алмасы дагы, бул дагы башка жактан келген. Крипсон алмасы дагы, бул дагы биздики эмес. Мына азыр Семерянка деп ошол Мичурин чыгарган сорт дагы Гренни Смит сортунан алынган. Гренни Смит сортунан алынып жасалган. Гренни Смит, бабушка Смит ошол Семерянка алмасынан 40 жыл мурун чыгарылган сорт. Американский сорттор булар. Мына эми азыр мисалыга айтып көрсөк, багбанчылык баштасак, мына силер дагы баштасаңыздар, биз дагы баштасак, не болот? Силер сапаттуу көчөт менен баштадыңыздар. Мен сапатсыз көчөт менен баштадым. Мына чуу дегенде эле биз дарактарды мына жерге отургуздуккандан баштап эле менде проблема чыга баштайт. Ооруларына дарылоо. Мына мисалы үчүн менин көчөтүм 150 сом, силердики 300 сом. Мына 160-га чыгат, бир дарылаганда, кийинки дарылаганда 170-ге чыгат, 180-ге чыгат, 200 болот, 250 болот, 300 болот. Уже 3-чү жылы менин көчөтүм уже 15 жолу дарыланып, силердикине жет болот. Бирок силердики эмне? Текучка. Анча-мынча мындай оор эмес, баягындай дарылоо. Көңүл бөлөсүздөр, биз силерди азыр сорт тандоо боюнча телефондорду чыгарып тартып алсаңыздар да болот, сүрөттөрдү тартып алсаңыздар болот. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги. Кийинки поколениясы кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Гренни Смит деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл, Сибирде өтө эң сатылган 2 алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, креспель. Жайкы алма кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар, ушундай алма барбы деп. Алмуруттан Williams, Конференция, Форер, 3 Алмурут, Сливар, Анжелино, Стенли, Венгерка, Гиластин, өтө сонун сорттору, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Big Bang деген жаңылаш шаптоолу жазды. Шабдалынын нектаринде. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарына долларды таныгандай таныйт.
жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы бул долларды таанагандай тааныйт да. Сенин шабдалыңдын аты эмне? Трансвалия десең канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо полка, полана, маравелла. 3 сортту жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 киле алмага барабар. 1 киле карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом зарабат өйдөп атат Ысык-Көлдө четөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, ендер. Президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Бұл бізге пайда алып келіш керек та. Пайда не алып келеді? Біз өзіміздің климатический шартты пайдаланышымыз керек та. Климатта біз қандай тұрамыз? Тажикстандың примеріне келе тұрған болсақ, Тажикстан ерте бушаққа өтіп алған. Ерте бушаққа өтіп, Тажикстанның бақпаншылығы уже июньдің 15-інде бүтеді. Бізде азыр елдер қорқыш керек та. Қорқпай тұрып, алмадан башқасына қатты кіріше берішіміз керек та. Малинаға, қарағатқа, абрикосқа, алмұрутқа барлығына акцент қойып тұрып, ошоға іштей берішіміз керек. Мына азыр Өзбекстанға пышықшылық малда, күзгі мал барсаңыздар, Өзбекстандың елі, хотя ошоларды химия менен болса дағы, елі шунчалық арзан мөмө жеміс дейді. Бізде білесіздер, өте қымбатшылық. Мөмө жеміс жеш үшін, бұл үшін обязательно бір мындай қиыншылықта. Алмаға да тойбойды балдарымыз, жүзімге де тойбойды, өрікке де тойбойды балдарымыз. Постоянно еле біздің балдарымыз витаминоз болып жүре берді. Мына ушуну толтурайлы биринчи. Биз туугандар сатышты ойлош эмес, Кыргызстанды толук мөмө жемиш менен бардык позициялары менен обеспечить этип алуу деген маселени коюшубуз керек. Өзүбүз үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн отурушубуз керек да бакты. Ошол эле кезде асмас пайда болуш керек. Мына ушул жөнүндө ойлонуңуздар. Мына Сокулук районунун Канизот айылынан келдим мен. Ошол жерде бизде 1 метр чукулагандан кийин эле уже суу чыгат да. Анан кийин ошо бизге чейин адамдар мындай мөбө жемиш эккен эмес экен да. Анан биз келгенден кийин өрүк эктик. Буга чейин бүт эле багы дикий дарактарды эккенде биздин огороддордо эми дикий дарактар да. Анан ошол азыр эми биз алма эккенбиз, багы эми оштон алып келип эккенбиз, алма менен гиляс эккенбиз, өрүк эккенбиз. Анан сиз айткандай өрүк сууга жеткенден кийин өрүктөрүбүз дагы кургап калды, еще багы гилястар дагы кургап калды. Алма дагы мындай алат, бирок багындай порк дейли, мындай ушундай да. Жумшак болуп калган. Анан ошо биздин суулуу астыга тез эле суу жетип калат да, ушуну кандай кылабыз? Мен 50 соток жер тоскон. Уже быйыл 2-нчи жыл алмаларымча нормально. Бирок мен сууду жерден чыгарып алгам. Мындай агым суу келбейт да. Ошол кандай суудун баягы туздуулугу кандай болот, немелиги кандай болот, ошону кандай кылыш керек? Баягы ошол жердин местный жителдер айтып атат, темир жок, анан ошого багы алмаз как пахтадай болуп калат. Шадалы, кокон гиластар мына учтарыдан ору түшөт да, бир сап-сары болуп эле. Ошонун дарысы кайсы дары таппай койдум. Эми мындайда ар бир жердин өзүнүн мөмөсү бар да. Мына сазда жердики бөлөк, курук жердики бөлөк, дың жердики бөлөк, ар кандай да. Мына силер баягы кемчилик деген силер балким силердики артыкчылыктар да. Мына азыр дүйнө жүзүндө крыжовник өсө турган, клюква өсө турган жерлер өтө аз да. Мына ушудан пайдаланыңыздар. Ошол жерге крыжовник менен клюква апарып отургузгула. Эгерде жакшы өсүп кете турган болсо эле, бул силердин пайдаңыз да. Анан туугандар туздуу шор жерди крыжовник аябай жакшы көрөт. Эгерде аба сиздин жериңиз туздуу шор болуп атса,
крыжовник отургузулат, кыргызча аты борсулдак деп коет. Дарбызга окшош болот, тегерек өтө серкасыл деп коет биз жакта. Көп түшүм берет. Ооба. Анан эмеге караганда, баягында алмага караганда 5 эсе кымбат кетет да. Алма 20 сом боло турган болсо, мына биздин өзүбүздүн баягы читовка баскан парша алмага баскан алмаларыбызды 20 сомдон да сата албай атабыз. А буну 100 сомдон сурап өзү алып кете берет. Ошол крыжовник менен Куликовага көңүл бөлүңүздөр. Мына азыр биз Кыргызстан боюнча азыр аракет кылып атабыз. Азыр 0772 20 0000 деген номерге терминалдан Кыргызмын дегендин бардыгы 1000 сомдон акча салып атат. Бул акчаны биз жыйнап туруп, именно ушул силердин жериңерге түшө турган көчөт жасап берели деп ошонун аракетиндебиз да. Бизде Кыргызстанда эң чоң көйгөй бул көчөт. Көчөт такыр совсем бизде көчөт жок экен. Дүйнөлүк мына тенденцияга салыштырып көргөндө бизде деген сорт тандоо такыр жүргүзүлбөптүр да. Мына 30 жылдан бери бул тармак бузулуп, ушул чаң-чың кетип да. Азыр мына ушул заграницадан келип аткан көчөттөр менен кошо бизге толгон токой проблема келип атат да. Толгон токой. Бардык эң мындай биздин сельский хозяйствого мындай душман алып келип атышат да, ошолордун арасында, көчөттөрдүн арасында көп нерсе келип атат. Мына ошону контроль кыла турган. Эртеге Кудай кааласа ушул питомник куруп ала турган болсок, инвентро лабораториясы менен ошол питомникке азыр $5 миллион каражат кетет. Анан $1 миллион 200 гектар жер алынат. $1 миллион. $1 миллион 20 гектар теплица курабыз. Анан $1 миллион здание салынат. $1 миллион 200 миң оборудование келет. Оборудование келет. Анан калган $800 миң биз ошол биз жасай турган көчөттөргө французча сатып алабыз. Редчиптикин, голден делешескен бардык жакшы эмелердин сатып алып, именно клюква, брусника, морожка, черника, голубика, ушулардын бардыгын алып келип беребиз силерге. Мына Нарын облусу, Чаткал облусу бардыгын бадалууга өткөзөбүз. Анан мына Баткен тарапты өтө жакшы как бере турган өрүктөргө өткөзөбүз, гилеске өткөзөбүз. Анан кийин мисте менен бадамга толтурабыз Баткен облусу. Мына Ош облусу болсо эң сартабой жакшы ушул хурмага өткөзөбүз. Кудай кааласа ушул питомник болуп кала турган болсо, бул питомниктин эмесинде базасында бир жылда 30 миллион көчөт чыгарабыз биз, Кудай кааласа. 30 миллион көчөттү ушул 7 тубанга бөлүп беребиз. Ошол жерде 7 тубанда Кудай кааласа ошол көчөттөр жакшы отургузулуп 30 миллион көчөт. Уже 3 жылдан кийин ошолор бизге ар бир көчөттү $2, $3 киреше берип, өзү барып ошол ар бир көчөт 12, 13, 14, 15, $20 чейин бизге киреше берип турат. Ар бир көчөт өзү. Мына ушуга аракет кылып атабыз. Туугандар, 1000 сом акча бул эч нерсени чечпейт да. Силер саласыңар терминалдан. Ол бирдиктүү шотко түшөт, бул топтоло берет. Топтол барып туруп, ошо жерге жеткенде жерди алып туруп бир сүйүнчүлөйбүз. Экинчисинде эме алганда зданияга жеткенде зданиянын ишин баштатабыз, о жерде бир сүйүнчүлөйбүз. Оборудование келет, анан теплицаны коебуз, французлар сатып алып, ошого чейин сразу ошол акчадан бөлүп туруп, мен 50 баланы окутамын. Ар бирине $5 миң акча кетет экен Измирде. Ошону 50 биоинженер чыгарам ошол жерде. Эч кимге зарыкпайбыз, өзүбүздүн балдар, кыргызстандык балдар бизге ошол көчөттөрдү жасап берет, туугандарым. Мына бул ушул планга бардыгыңыздарды чакырамын. Кыргызстандын жери бак отургузууга шунчалык ыңгайлуу экен, Алла Таала ушуну каалаптыр да. Ушул жер гүлдөп, мындай жашнап турушун Алла Таала өзү каалаган экен да. Мына меники мисалы үчүн Тажикстанга түшөмүн, жап-жашыл, барган, баскан жериң таптаза шыпырылган суулары агып турат, ахате суулардын бардыгы 97% бизден барат экен. А биздеки чыгамын, Арка айылга чыгамын, же болсо Кулундуга чыгасың, же болсо берки Баткен тарапка чыгасың, какыраган сап-сары тала. Биздин акимдерибиз ошону эмне кылып отурат? Оякта билесиздер, Тажикстанда хаким дегенде бул деген почти президенттен кийинки эле адам. Ушунчалык адам, а биздин акимдерди элибиз тоготпойт. Себеби дегенде алардын не кылган иши элге жакпайт. Себеби дегенде булардын эртең менен кечке ойлонгону шайлоо. Ошол креслосунда отуруп калсам дегенде ойдо жүргөн инсандар үчүн ошон үчүн сыйлабайт. Ал жерде
алардын жетекчилери. Жашылдандыруу десе жанын берет. Бизде мынандай да рестораны бар, чоң үйү бар, ондай ошолор авторитет жок. Ал жакта Тажикстанда багың жок болсо, сен мындай да адам болуп кетсин да. Ал жерде эң главврачтын үйүнө бардык, үйүнө барсак үйү баг экен. Бұл бағым мынандай жүзімін мақтанды, башқасын мақтанды, гүлдерін мақтанды тияқтылды. Анан жүргіле дедім, чоң баққа алып шығып келем деді. 12 гектар чоң бағы бар екен. Ушуға деді, жылыға деді, суғатының өзіне деді $15.000 төлеткен. Суғаты үшін, жерге арендаға алғандығы үшін, дағадден ошон ақша төлеткен. Мына ошол жерден пайда көріп отады. А бізде осы суғатқа біз арзыбаған 100 қанша сомды төлеп қойып отабыз. Тура ғой? Төлемейміз дағаны, дағачы, илатып. Анан баягы жерибиздин арендасы арзыбаган $3. Ал жерде болсо 1 гектар жер $1000 экен арендасы. Мына ошого эмелерди, мына жерди мындай сыйлоо, бакты сыйлоо, бак өстүрүү маданиятын көтөрүү деген тема боюнча сүйлөшөйүн десек, мына бизде канча кандидат наук докторлор бар экен, бирок ошолордун бир мындай багыт бергени жок болуп атпайбы бизде. Мына эмеде Тинатин деген бир эже менен өткөндө эме эфирге чыктым, Тинатин эже айтып атат да, Абдулла дейт, мына азыркы дейт, бизди жүдөп аткан кара күйүк дейт, алмурутты жеп аткан дейт. Баягындай дейт, нематеттер эмеде ошонун бардыгы менен мен күрөшө алам балам дейт. Ошону мага дейт бир кичинекей лаборатория кылып берсе дейт, мен ошолорду Кыргызстанды дейт, ошол оорулардан кутултура элем дейт да. А бир эле шайлоо компаниясына канча миллиарддаган сомдорду тыгырып атабыз да. А бир кичинекей ошол эме үчүн болсо арзыбаган бир тыйынды бөлүп бере албай атабыз ошол эжекебизге. Эгерде ошол эжекебизге ошол тыйындарды бөлүп бере турган болсок, кандай сонун болот эле. Бизде кара күйүк менен азыр бир эле райондо 100 миң, 150 миң деп алмурут өлүп атат да. А ар бир алмурут, 150 миң алмурут, мисалы үчүн 10 килограммдан бергенде канча тонна түшүм жок болуп кетип атат, канча килограмм витамин жок болуп кетип атат. Аны деген ойлонгон бир инсан жок. Мына өзү эгерде мисалга да Турцияда бир ушундай районго бир зыянкеч келип түшө турган болсо, ошол жерде акимиттикке турат экен да. Как науши турат экен дагы, ошону пока локализовать этип, ошону жок кылып, ошону менен до конца бороться этип бүтмөйүнчө неме. А бизде болсо айнан акимдин үйүндө парша басып чатыр, иши деле жок. Айыл өкмөттүн деле иши жок. Эч нерсе менен иши жок. Ал канча $1 миллион зыян берип атканы менен эч кимдин иши жок. Өзүңүздөр билесиздер, азыр Кыргызстанда оорубаган дарак калбады. Бар жок ооруп атат. А буну решать ете турган, буну ушул проблеманы мындай жок кыла турган карантинный служба каякта жүрөт, иштебейби? Эрте мына Бишкекте мурдунун астында мына усач дуптардын баарын жеп таштады. Карап коюп эле жөнүнө жүрөт, тура бирөөсү селен козго шылтайт, бирөөсү дагы бирөөгө шылтайт, бирөөсү дагы бирөөгө. Ответственность жок бизде. Бир мисалы үчүн зыян кесип түшө турган болсо, ошонун ушербин эсептеп көрсө, бул колоссальный ущерб келтирип атат. Анын ущерб ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн кетип атат. Мына Араван районун алып көрсөк, 9 миң жеке чарба бар экен да, кичине майда бөлүнгөн хозяйстволор. Ошол ар бири 5 миң сомдон эле химикат ала турган болсо, бир жылда 45 миллион сомдук химикат алат экен. Бир район, кичинекей район. Андай райондон бизде канча? 42. Ар бири 45 миллиондон кетирсе, бул вообще эле болуп атпайбы? А олар бизге сунуштап аткан дарылары уже неэффективно, түшпөй атат. Алардын сунуштаганда барсаң карате, скор, тайфун, карате, скорлорду дүйнө жүзү иштетпей койгон, китайский дарыларды. А ошону менен бизди уулап атат. А биздин организмибиз дагы иммунитетибиз күчтүгөн, дагы выживать этебиз. А чындыгында келгенде ушулардын баардыгы бизге өтө чоң зыян алып келип атат. Эсептеп ушуну бир мындай ордуна кое турган бизде бир азамат жок болуп атат да. Мына ушул проблемаларды көтөрүп чыгып айтайын деп баягы сөз көпкө айтайын деп атам. Күнү түнү сүйлөсөң дагы түгөнбөй турган бир чоң көйгөйлөр бар да бизде. Мына ушуларды көйгөйлөрдү чечүү үчүн бизге тажрыйба менен билим керек. А биз балдарыбызды окутпай атабыз, такыр окутпай атабыз. Азыр кимдин баласы быйыл 10ды бүттү, же былтыры бүттү, окууга өтпөгөн, же бир 30га 40ка чыгып калган бала десе, бала болсо деле боло берет. Барып ошол жерде Измирге окууга жөнөтө алабыз да. Полный расходу $5 миң расход болот. 5 жыл окуп келет, ал жерде жумушта иштесе болот. Эгерде ким калай турган болсо, балдарыңыздарды байланыштыргыла
мен номерimi жазып алыңыздар. 0550 20 0007. Эгерде ушул Сокулук районуна 5 бала окуп келе турган болсо, силердин толгон топой проблемаларыңарды, айыл чарба проблемаларын ошолор чечмек да. Менде мындай эме бар да, сунуш барбы же суроо барбы, кандай мен ортого келип калдым, башы укпай калдым. Анан кийин мен түшүнгөнүм боюнча сиз эмени сунуштап атасыз, жанагы эмелердичи, көчөттөр, мөмөлөрүн көчөттөрдү. Эгер айтып кетчү нерсе болсок, Союз багына билесиңер, ар бир айыл өкмөтү, ар бир колхоз өздөрүнүн питомниктер бар. Ошол жер кытышына жараша ошо мөмөлөр, эмелер, көчөттөр тигилет. Анан айтып кетчү нерсе, биз тоого карайбыз көп эле, Сокулук райончу. Ошол жакта суу кичине тартышы болбосо, мындай көбүнчө жер тартыш болуп калат да. Нижний зона билесиз, бүт эле баары состав жерлер болот. Нижний зона бүт болгон, могу канттан нары бүт эле суу аябай эме болот. Анан мен сунуш угат элем сизгечи, мисалы, ар бир айыл өкмөттө сөз платопитомниктин жерлери дагы эле бар. Аны эч ким алган жок, эч ким да иштете албай жатат да. Эми билесиз, айыл өкмөт өзүнүн дотация каражат болбогондон кийин иштете албай калды да. Ал жери арендага берилип, элге арендага төлөп, аренда алып иштетип атат да. Сиз айткандай, эгер сиз ар бир айыл өкмөттө же кандай ошо питомник кайрылсаңар, питомник жерлер бар да. Ошол хотя бы жок дегенде пробный эме кылсаңар, пробный деген ар бир көчөт алып келип, кайсы көчөт ушул выживать этсе, ушул эмеге туруктуу болсо, ушул эмеге. Мен айтып кетчү нерсе, Сокулук району биз эле таштак да. 3 метрден кийин жанагы таштак жер башталат, гравийный жер да. Суу түткөлбөйт. Ошондуктан биздики суу аябай көп талап кылат. Ошондой жерге көчөттөр алып келип, жок дегенде эме кылсаңар, опыт деген, опытный эме кылсаңар дегенде сөзчү. Сурообу, сунушпу да бул эжекебиз айткандай мындай да. Бизде мындай кабыл алынып калганда, эгерде чоң кызматтагы бир жерде бир креслодо отурган адам айтса, бутубуз үзүлгөнчө чуркап, туш тараптан жардам болуп, мисалы эгерде бүгүн сиз зам министр болбосо да, же болбосо бир экинчи орун басар, үчүнчү орун басардын креслосунда отурган киши болсоңуз дагы, бүгүн Абдулла Ташевич Сокулук районуна барат экен десе, ушул жерде аким баш болуп, ар бир айыл өкмөттөргө указаниялар берилип, баланчанчы күнү 3 мартта, 4 мартта зам министр Сокулуктун барып ошол жерге семинар өткөн десе, ошол жерге бүт элдин баары чогулуп келмек да. Министрге кереги жок. Ошол зал, ошол айылдарга ошол жардам болмокта, мисалы канча киши, бу жерде бир 15-20 киши эмес, могу жерде ушунча киши отуруп укмак, ошончо киши. Мисалы ошончо кишиге баягы полезный баягы информация жетмек да. Эми мен ушул дедик сизди менен баягы сиз азыр жалгыз эле чуркап жүрөсүз да, Дон Кихот деп элечи. Ошол сизди бир чоңураак бир кызматка жеткириштин кандай жолдору бар экен, ошону бир тетиги жакта уга турган. Себеби деген кресло мына тетиги жакта толтурат да, бекер босторчу отурган эле. Ошону бир пайдалуу, сизден мурун ошол элге пайда көбүрөөк болот эле да. Эгерде сизде ошондой бир иштей турган, сизге окшогон адамдарды жанагы бир ошондой бир кызматтарга отуруп, бир ошондо көп адамдарга жанагынча, мисалы сиз азыр 100 сомдон, 1000 сомдон тигилерден булардан бир 1000 сомдон адамдар чогултуп атат. Мынакей сиз өзүңүз аракет кылып жүрөсүз. Эгерде ал жерде болсо бир миллиондор сиз өзүңүз айткандай бир жөн эле бир сууга же болбосо бир бирөөнүн 50 жылдыгы, 100 жылдыгын же болбосо 150 жылдыгын өткөргөнгө кетип калып атат да. Ошону бир кызматка бир жеткире турган кандай бир рычагтар бар, жолдор бар, же Facebooktан жазабызбы, же интернетке чыгып, же митингге чыгабызбы, ошонун кандай жолдор бар экен. Мындай кабыл алынып калганда, эгерде чоң кызматтагы бир жерде бир креслодо отурган адам айтса, бутубуз үзүлгөнчө чуркап, туш тараптан жардам болуп, мисалы эгерде бүгүн сиз зам министр болбосо да, же болбосо бир экинчи орун басар, үчүнчү орун басардын креслосунда отурган киши болсоңуз дагы, бүгүн Абдулла Ташевич Сокулук районуна барат экен десе, ушул жерде аким баш болуп, ар бир айыл өкмөттөргө указаниялар берилип, баланчанчы күнү 3 мартта, 4 мартта зам министр Сокулуктун барып ошол жерге семинар өткөн десе, ошол жерге бүт элдин баары чогулуп келмек да.
министрге кереги жок. Ошол зал, ошол айылдарга ошол жардам болмокта, мисалы канча киши, бу жерде бир 15-20 киши эмес, могу жерде ушунча киши отуруп укмак, ошончо киши. Мисалы ошончо кишиге баягы полезный баягы информация жетмек да. Эми мен ушул дедиги сизди менен баягы сиз азыр жалгыз эле чуркап жүрөсүз да, Дон Кихот деп элечи. Ошол сизди бир чоңураак бир кызматка жеткириштин кандай жолдору бар экен, ошону бир тетиги жакта уга турган. Себеби деген кресло мына тетиги жакта толтурат, бекер постторчу отурганда. Ошону бир пайдалуу, сизден мурун ошол элге пайда көбүрөөк болот эле да. Эгерде сизде ошондой бир иштей турган, сизге окшогон адамдарды жанагы бир ошондой бир кызматтарга отуруп, бир ошондо көп адамдарга жанагынча, мисалы сиз азыр 100 сомдон, 1000 сомдон тигилерден булардан бир 1000 сомдон адамдар чогултуп атат. Мынакей сиз өзүңүз аракет кылып жүрөсүз. А эгерде ал жерде болсо бир миллиондор сиз өзүңүз айткандай бир жөн эле бир сууга же болбочу болсо бирөөнүн 50 жылдыгы, 100 жылдыгын же болбосо 150 жылдыгын өткөргөнгө кетип калып атат да. Ошону бир кызматка бир жеткире турган кандай бир рычагтар бар, жолдор бар, же Facebooktан жазабызбы, же интернетке чыгып, же митингге чыгабызбы, ошонун кандай жолдор бар экен, бир кандай жолдор бар ошол немесичи. Баягы көздү шакек жолдо калбайт дейт. Кудай кааласа силердин жүрөгүңөрдөгү каалооңорду Алла Таала кабыл кылат. Аз эле калды, Кудай кааласа ошо силер айткан жетекчиликке барамын мен иншалла. Силердин колдооңор менен, Алланын каалоосу менен, силердин колдооңор менен. Кудай кааласа бардык жакшы болот иншалла. Убакыт көрсөтөт. Бар. Эми мага азыртан эле уже жүрчү көп келе баштады. Абдулла Ташиевич, биздин партия менен барыңыз, депутат болуңуз, депутат болуп анан кийин мындай иштерди аткарып, бирге болойлу, андай болойлу, мындай болойлу. Бирок туугандар, эми менин направлением бөлөк болсо, алардыкы бөлөк болсо, мына өзүм окшогондор жакшы балдар болсо мен барат элем. Аларга аралашсаң эле эртең эле анан кийин чыгып эле уже бакты сүйлөп атканда накты сүйлөп калбайт анан кийин нак барбы? Бак дебегенде нак барбы деп калбайт. Ошондо кыдырып атасыз, көрүп атабыз. Эми азыр бүгүнкү Кудайдын куласы үчүн интернет деген ушул видео жазып жатыр, баарыбыз таанышты. Эгерде сиз 1 жыл жүрөсүз, 2 жыл жүрөсүз, сизде азыр мисалы кызыккан адамдар көп тааныйт да. Башка жакка алып кетип калышы да мүмкүн да. Мисалычы. Өзбекстанда көрдүңүзбү мынакей? А эгерде биз анан кийин фергана өрөөнүнөн колдо бар алтындын баркы жок деп биз азыр сизди барктабай ушинтип ары түрткүлөп, бери түрткүлөп, сиз жаныңызга бир жигит, 2 жигит эшитип алып, өзүңүздүн акчаңызга бензин куюп алып туруп, дагы жүрө бере турган болуп жатсаңыз, үйдөн жеңемен деле түлүп каласыз. Тетиги жактан баланча $1000 төлөп берейин. Бул жерге келип, мисалы бир жерге бир могу питомникти берейин, ушул жерге келип иштеп бер деген сунуштар сизге түшүп атат болуш керек да. Ал жакка кетип калчу болсоңуз, биз да ажырайбыз да мунун баардыгын кайра. Ошондо мен оюмла эмес ошол. Алла разы болсун. Ошо бакты отургузуп эметели Кыргызстанды өнүктүрөлү деп аракет кылып жүрөбүз. Эми азыр могу карлик, полукарлик эмелерди, алмаларды айтып атпайсызбы? Бардыгы келип каражатка такалат да. Мисалы үчүн 4 сотук жерге, 1 сотук жерге 1 метрден бул жагын схема посадки 2 метр кылып отургузса болот деп окуп атабыз. Кыргызстандын жерлерине эгер масштабына тегемдесе, аны акчасы бар эле кишилер тип калат экен да. Бизге окшогон жөнөкөй адамдар тигиш акча каражаты өтө кыйын болот. Биринчи суроо, кайсы подвойлор биздин шартка ыңгайлуу? Мисалы үчүн азыр эметсек, сокулук өрөөнү, сокулукты өзүңүз билесиз да, бул жагы саздак, бул жагы тоолуу. Саздак жакка кайсы подвойлор жакшы иштейт, тоолуу жакка кайсы подвойлор жакшы иштейт. Экинчи суроо, ошол подвойлорду бизден жанагы көчөттөрдө каяктан алып атабыз? Сизде данныйлар барбы? Подвойну алып, например, мен жолжол дозум 1 гектарга алма тегемдесе, ал жерге 3000ден 4000ге чейин алманы батырса болот деп окуп атам да. 4000 көчөттү 300 сомдон алсаң, например, 200 сомдон деп айталычы, средний 200 сомдон алсаң, өтө эле көп акча болуп кетет экен да. 200 сомдон да жок экен го. Жок, эгер алсаң да эми. Жок, негизи да мындай алсаң аябай эле көп акча болуп кетет.
Эгер подвойду алып 1 жыл уткузасың, бирок подвойду өзүбүз кыйыштырып алып отургузсак деген ниет да. Ошонун кайсы подвойлор эметет. ГМО бул баланча биринчи жылы баланчаны берет, экинчи жылы баланча берет деп конкретно айтып атпайсызбы? Анан бизде өзүбүз мындай толук бул Султанго аракет кылып келатат. Мен жаңы баштайын деп атам. Анан ГМО же ГМО эмеспи деген вопрос, анан подвойдон чыгат дейт, подвойдон кылгандан кийин ушу айырмасын айтып кетсеңиз дагы. Бул эмнеге мисалы үчүн биринчи жыл, үчүнчү жылдан түшүнгө кирет деп атпайсызбы? Ошондо ошого чейинки анан ары карай баланча түкүнчөнүн формасын өзгөртөбү, өзгөртпөйбү? Эми аракет кылабыз го анын баарын бакканга. Бирок ошол разницаларын да айта кетсеңиз. Анан жана подвойду. Же бирдеме кылып, эме кылып, баягы мисалы 2 гектарга тигейин десең көп болуп кетет. Биринчи жыл мен быйыл аракет кылып 1 гектар жерди толук тозом, сетка менен баарын тозуп, тиги шланг, капельное орошение, хотя суунун башында болсо да көрөм, резервуарын коюп, баарын дайындап, быйыл жетишсем көчөт алып дегем, кредит оформить этип койдум, буюрсам келет жакында, очередин деле жакындап калды. Анан эгерде жетишип калса аны тиге берем, жетишпесем анда эмдиги жылга дайындайм деп. Анан ошолордун дагы толук мындай, толук. Алла Ташевич, алма деп атасың, жамат. Ошо алманын сбытын биринчи билип көрдүңөрбү? Мисалы, мен өзүм көлдөн болом, 2 жыл болду, сураштырып жүрөм да. Мисалы, бул биздин алма ЭСС-ке киргенден кийин, Таможенный союзга киргенден кийин фитосанитарный контроль пайда болду Казакстанда, Казакстан чек арасында. Бир фурамен алып экспорттогон бир билесиңерби алманы жакшы саткандарды? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, алма экспорту киргенге чейин мурун бир 5-6 жыл мурун жакшы болуп атты, азыр аябай кыйын болуп калды деп атам алманы. Анан алмадан башка мисалы биздин айылда черешня, кокон гиляс экспортко кетип атат, өрүк экспортко кетип атат, карагат экспортко кетип атат, анан чүй өрөөнүндө малина болуп атат да. Эми азыр биз баарыбыз жаңы баштайбыз деп атабыз, 5-6-7-8 гектарларыбыз бар. Анан көчөттү алып отургузалы десек, шаарда азыр Сербиянын, Турциянын көчөттөрү сатылып атат. 1 гектарга көчөттүн баасын алып келгенде эле бери жагы 400 000, 500 000ден башталат экен. Мисалы Сербиядан келген же Турциядан келген көчөт алып сатып аткандар алай. Сенден алдык. Сен муну бир сопровождение кылып бересиңби? Гарантия бересиңби? Деп сурашсак, жок, бербейбиз деп айтышты. Хорошо. Анда сен мурун сатып жүрүп жүрсүң. Ушундай алып кеткен, жакшы сетип кеткен чүй өрөөнүндө бирөөнү билесиң, барып көрөлү, пикир алышалы десек, жок, биз жалаң ошко сатабыз, оштон барып сураштырып алалы дейт. Абдулла Ташевич, ушул жагын кандай кеп кеңеш бере аласыз? Мисалы көчөт жана сиз жогоруда айтып өткөндө биз азыр кыйналып атабыз аябай. Эмне кайсынан аларын билбей атабыз. Азырынча келелек. Эми биринчи сиздин сурооңузга жооп берейин. Мына сиз баягы көчөттүн кандай кылганда бизге арзан болот деген маселени козгоп атасыз да. Эми мындай туугандар, азыр мына ушул Күнтү тарапта, мурда эме болгон, питомник болгон. Ал жерде бардыгы улай көчөт, билесиздер. Эгерде силер немени Голландиядан 200 000 bir машинеге батат экен, минимальный bir машине сатылат 200 000 подвой. Алып келсеңиздер, силерге бул жерге келге чейин растамалышка бар жок, бирок чистый голландский таза подвой, алманыкы, гүләстики, башканыкы бардыгы биргип, ошол 70 сомдон айланат да. 70 сомдон. Анан үстүнө культурный привойду өзүңүздөр неме кылып, жакшы бир агроном таап, анан мына бутаган кезде алып холодильникке салып, фумигация кылып даярдап аласыздар, речи, голден делешес алып бар жогу келди да. Анын бардыгы буякта бар. 10 гектар жерде менин бир инимдин багы бар, мисалы үчүн Кара-Балтада, мына Шопоковдун үстүндө дагы бар. Именно бизге мына сунуштаган сорттор бар да келген. Мына ошолордун үстүнө улап көчөттөрүңөр сугат, бугат, андай мындай улап үстүнө отургузуп берип онда максимум 100 сомго чыгат да. Максимум. Эң таза жакшы көчөт болот ошол. Бул бир подвой менен. Анан дагы бир варианты бар. Жалаң эле ошол коз неме семечковый отургузабыз, бизге алма эле керек, бизге алмурут, бизге ошо айба керек дей турган болсоңуздар, анда ошол
bir 50 000 долларга эмеси кетет. Баягында маточник алып келиш керек, 50 000 доллар кетет. Ошол маточник где-то bir 50 000 долларга, по-моему, bir турецкий неме biraz арзаныраак болот. Где-то 100 000ден ашыгыраак маточник келет. Ал жерде айванын маточниги, грушанын маточниги, алманын маточниги келет. Мына ошол маточник менен силер өзүңөрдүн жериңерде ошол жактан бир биоинженер жалдап келип алып туруп иштетсеңиздер, ал дагы 1-2 баланы үйрөтүп кете турган болсо, жыл сайын силер ошол жерден 500 000 штуктан көчөт чыгарып турасыңар. Көчөт чыгарып 500 000ден. Ал деген маточникти жаткызып, ал жерден сенсиясын чыгарып, кыркып, улап, полукарлик көчөт чыгарып берип туралат сизге. 500 000 көчөт. Сиз деген уже баг отургузбай эле силер уже көчөтчү болуп кетесиңер да, питомникчи. И ошону соответственно арзан болот. 1 гектарга 1,5 миллион көчөт батат. 1 гектар. И 10 гектарга деген 1,5 миллион көчөт батат. 10 гектар жерди иштетип, мисалы үчүн нормально прибыль көрүп, жакшы окат кылып турсаңыздар болот да. И арзан көчөт. Кыргыз үчүн 50 сомдон чыгарып койсоңуз деле сизге момдап турат да, жетет. Ошол варианты бар. И биринчи вариант ошол. Анан мына биздин мамлекетибиз ушул эмени өзүнө бир мындай келечек катары иштетип, мына бир жакшына ушул предприятие кылып бербей атат да, эмнегедир ушул. Мына эгерде мына азыркы эмелерди топтой турган болсо, Кыргызстанда оборудованиялар, ар кандай институтта жаткан оборудованиялар топтоп туруп бир мындай инвентор лаборатория неме кылса болот да, саздаса болот. Бир мисалы үчүн азыр ошо Акималиев отурган баягы институт земледелияны ошону берип ошол кишилерге, ошол жерден булар көчөттү чыгарып ботанический садта азыр 1400 сливанын түрү бар. Ботанический садта алманын канча түрү бар. Ал жерде ботанический сад өтө чоң кен да. Ошону алып чыгып туруп эле элге таркатып сатып мына дүйнөнү дүңгүрөткөн чоң иш кылса болот, бирок эмнегедир такыр бир эме болбойт да. Мына азыр фирмалардагы тияктан көчөт алып келген фирмалар өздөрү билет көчөттүн акыбалын. Олар сопровождение жасай албайт. Себеби дегенде алардын көчөтүнө гарантия жок, өздөрү билбейт. Мына көчөт бар, мына Андрес Суликтики, ол Польшадан келет. Анын баасы 5 евро. Ал 3 жыл эмес, 30 жыл болсо да сопровождение жасай берет. Себеби ал коркпойт өзүнүн көчөтүнөн. Мына ушул. Анан Алма Терим деген бир фирманыкы бар. Мына ошол Турцияда жайгашкан, анын көчөтү 350 сом. Ал дагы жөнүнө сопровождение кылып карап бере алат да. Бирок 1000 көчөттөн ары жагына. Баягы 4 көчөт алып кечке аларга чалдырбайт да. 1000 көчөттөн ашкан немени менен сүйлөшө алат да. Мына ошондой. Анан кийин баягы сиз айтып атасыз го, баягы тамыр жасалат да бул. Тамыр жасалат, бул тамыр деген баягындай эмеде жасалган тур, анан кийин баягы штамп басканда буну кысат. Өзүнүн специальный баягындай эмесин бирөөсүн өдөгө, бирөөсүн ылдыйга кылып туруп, кысып туруп жасаган, анан полукардик болот. Тамыр ошо бирдей эле болот. Тамыр бирдей эле болот. Мына штамптан ошол жерден өзгөртөт да. Мына ошо штампты өзгөртүштү, ону биоинженер билет. Мына ошого окуп келгиле деп атам да. Балдарды окуп келсе, азыр биоинженердин айлыгы 2000 доллар. Азыр мен түрк чакырып атам өзүбүзгө. Ушуну жаңы жылдан окутайлы. Жаңы жылдан кийин окутайлы деп аракет кылдык. Алар пандемия деп коркуп чыкпай коюшту бул жака. Эми мына Кудай кааласа, мына ошол июндарга сүйлөшүп атабыз. Азыр келет ар бир мындай немеге шаар мына Ош менен Бишкекке 2-ден 4 чакырып атабыз. 8000 доллар айлыгы бар алардынчы. Төртөндүкү. Одон сырткары жатаканасы бар. Одон сырткары буларды биз багабыз. Кечке жаткызып багып, ошол жерде анан кийин булар биздин балдарга именно агрономияда окуган, скрябинаны бүткөн, мындай өзүн таппай жүргөн балдарды топтойбуз дагы. Биз ошолорго кызыккан адамдарды эме кылып, тигилерге курс эптеп эле ошол айлык чыкса эле болду. Курсагын тойгозуп, ал жерден үстүнө биз иштеме койбой эле. Лишь бы элибиз үйрөнсүн да. Бул колоновидный демени мындай штампты коюшту үйрөнүп алса эле бизде утабыз биз. Алар эртеге биздин питомникте да иштеш керек алар. Биз бир үйрөткөндө эле ошо Ош областынан эле 1000 баланы үйрөтөлү деп атабыз. Бу жактан 1000 баланы үйрөтүш керек да.
ыссы көлдүк балдарды үйрөтүш керек. Булар отурат дагы уже семечковойду үйүндө эле жасай берет да уже. Семечковойду үйүндө жасап, самый главное стерильность да бул жерде. Оору жуктурбаш керек. Бул жакта дайыма дезинфекциялап, тартып, бүчүрүнөн басып, биягын чыгарып, ошентип иштеш керек да. Мына эми ушунун бардыгын аткара турган биз кыргыз элибиз. Азыр өзүңүздөр билип атасыздар, бизде мына кандайдыр бир оору келди да, бир кайдыгерлик да. Кайдыгерлик ушунчалык бизди басып калды, басырык баскандай эле жатабыз, оюбуз жетип атат, акылыбыз жетип атат, ойгонуп кетсек эле кутулабыз, бирок ойгоно албай эле ушу басырык баскандай эле жашоо болуп калды да биздечи. Бир кандайдыр бир ушундай бир жылып кете албай атабыз да ордубуздан. Эми туугандар, азыр мына мен жанымда отурган бул жигит Кадамжайдан болот. Бул жигиттин аты Бекболот Гыламов. Бул жигит өзү агроном. Анан кийин бул чоң баягында гиласчы деп коет да бизде. Гиластын мастери. Бул эгерде баягында түйбөй аткан гилас болсо, бир ооруп аткан гилас болсо, ошонун лечение кылып баягы карай турган ушул жигит. Ушул Гыламов Бекболот. Ассаламу алейкум, урматтуу сокулуктук туугандар. Сиздер менен жазалды көрүшүп турганга мен аябай кубанычтамын. Мен бул жерге тез келип турам. Көп бактарды жаратып атабыз туугандар. Менин атым Бекболот, фамилиям Гыламов. Сиз айтып атпайсызбы? Орустар ушундай жазып койгон, Гуламиден чоң атамдын аты. Кадамжайдын Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектейт. Биздин чарба 20 жыл мурда эле тикпе, экпе дегенде карабай көчөттү тигип, давно эле бактылап алганбыз. Анын түшүмүнү жеп, уже биздин көчөттөр чоңоюп калган. Биздин акцент негизинен алма, гилас, малина. Мына ушул нерсени катырабыз. Биз ушул нерсенин нанын жегенбиз, биз ушул нерсенин аркасынан кубабыз. Мындайча айтканда бул биздин ата кесип. Азыр мына ушул чарбаны жетектеп келатамын. Акыркы жылдары биз катуу гиласка акцент кое баштадык. Бүтүндөй Кыргызстанда азыр сунуштап атабыз. Тик эле кылгылан аны жакшы, акчасы жакшы. Россияга кетпейсиңер, жаштар миграцияга кетпейт. Туугандар, эгерде дарактар Wi-Fi чачса, аны адамдар эмес, биздин президенттерден баштап депутаттарга чейин бардык жерге отургузмак экен. Себеби бул нактылай акча болот да. Биз ушул нерсени гиласка акцент койсок, эртең ушундай болот деп ойлоп атам. Аны биз эртең ушундай акча болуп турса, дүйнөлүк рынок тартып турса, анда биз ойдуңунан баштап тоосунун этегине чейин бардык жерге өстүрөбүз. Мына ушундай заман келет. Мен мурда ойлойт элем, ушул Ферганада эле жакшы болот, чүйдө болбойт болуш керек деп. Көрсө чүйдө дагы өстүрсө болот экен. Бул жерге өстүрүп атабыз. Азыр Токмокто 20 гектар жерге тиктик. Экинчи жылдыгында мөмөнү алды, чөнтөктөгө гилас жедик. Былтыркы жылы кар уруп кетти дагы, ал жерди сактай албадык. Былтыркы жылы ооз дагы тийбедик. Гилас тиктик. Гилас тиктик. Азыр биз ошол гиласты сунуштап атабыз. Мен өзүмдүн чарбамдын агро сервиси бар. Ошол токтоп туруңуздар, мен сүйлөп өтөйүн анан кийин. Жок, азыр ойду бөлбөңүздөр, мен сүйлөп өтөйүн. Айтып берем азыр. Черешне. Мына ушул нерсе бул бизде жакшы акча болот. Себеби турмушубузда көрүп келатабыз. Бизде кээ бир ылдый кызоонууларда, жери кең жерлерде 1 гектарлап бир семьяга үмүш тийген. Ошол жерде туугандар основной негизинен гилас менен шабдалы тигишкен. Классикалык формада. Кайсы сорт дей турган болсоңуздар, валовой 2, валовой 2,5, валовой 3, азыр валовой 4 деп берет. Бирок алар кайсы сорт экенин кээ бирлер билишпейт, себеби четтен келип калган, Украинадан, Молдавиядан 80-жылдары келип калган гиластар бар. Көпчүлүгү Ташкент гилас дейт, Кокон гилас дейт. Биз өзүбүз Кадамжай гилас дейт туруп атайбыз. Баткен гилас деп былтыртан бери Абдулкашиш айтып атат, Баткен гилас. Бул кадимки черешня. Черешнянын дүйнөдө 3000ден ашык сорту бар. Бул ушунчалык бири-бири менен тез аргындашат, гибриттешет. Ошон үчүн мунун өтө сорту көп. 3000ден ашуун сорту бар. Гилас десе биз башканы же вишня десе биз баягы башканы түшүнбөшүбүз керек. Экөөнүн уругу бир. Чоң атасы вишня. Ошондон келип чыккан.
Гилас бул эң ачуудан баштап, акырындап эң таттуусуна чейин бул баары гилас. Бири-бири менен чамдашат, бири-бири менен аргындашат. Гиласты 3кө бөлүп карайт. Гилас дегенде черешняны түшүнүңүздөр. Гилас бул самоплодный, өзүн-өзү чамдаштыра ала турган, жашап кете ала турган, урук таштай турган. Булар майдараак болот, жашоочу келет, суукка чыдамдуу болот. Булар ошол өзүнүн территориясына ылайыкташкан гилас. Орто, жарым чамдашат, жарым чамдашпайт деп бөлүнөт. Булар бир аз чоңураак болот, өзүн-өзү чамдаштыра алат. Мындайча айтканда 50-ге 50. Бул урук бере алат деген сөз. Кийинки бул өзүн-өзү чамдаштырбай турган болуп гиластар бөлүнөт. Бул гибрид, бул адамдын колу менен маданий түрдө чатыштырылып чыгарылган гиластар. Булар урук бергенге жөндөмсүз. Бирок булар сапатты бере алат. Булар чоң мөмөнү бере алат. Булар ушунусу менен базарда тартылат. Билесиздер, гиласты бул дүйнө сүйүп жеген өсүмдүк болуп эсептелет. Дүйнө сүйүп жейт, биз эле эмес, муну бүтүндөй. Бул гиластын жеш мөөнөтү кыска гана мөөнөттө. Биз июндун баш жагында гана жеп калабыз. Эрте бышаардан баштап, кеч бышаардын ошол моментте гана. Башка убакта биздин дасторкондо болбойт да бул нерсе. Азыр дүйнөлүк рынокто алып көрө турган болсок, дүйнөдө гиласты экспорттош боюнча биринчи орунда Турция турат. 200 000 тонна экспорттойт. Ушунча көп экспорттойт. Экинчи орунда Канада, Иран албашып турат. Сирия 5-чи, 4-чү, 6-чы орунда алмашып туруп, бул Өзбекстан турат. Эми Өзбекстандын көпчүлүк жерлерин билесиздер. Кайрак коом, чөлдүү жерлер, аерде гилас өспөйт. Негизинен Ташкент менен эле Фергана өрөөнү. Эмне үчүн 3-чү, 4-чү, 5-чи орунга чыгып кетип атат? Бизден алдыңыраак аракет кылып калды дагы булар. Булар рынокты, биздин рынокто алдыңыраак жетишип калды. УСБ деген рынокты алып койду булар. Бренд алып койду. Ошол брендтин астында сатылган үчүн биздин Кадамжайдан барган гиластар, Тажикстандан барган гиластар аерде башка бренд менен сатылат. Ошол себептен алар брендти акча кылып алды. Жөн эле ошол брендтин атынан азыр акча болду. Биз мына ошол брендтен көп нерсени артта калдык. Биз ушул нерсеге жетишибиз керек келечекте. Азыр гилас боюнча айта турган болсок, дүйнөдө август, сентябрь, октябрь айына гилас жок болуп калат. Ошол моментке туура келет. Ошол моментте жок, дүйнөдө жок. Себеби ылдыйкы зонабыз, экватордун ылдыйкы зона аякта кыш болуп калат. Африкада майда тиет. Индияда ошол экватордагылар жалбырак төкпөгөн үчүн майда, ал гилас деп эсептелбей калат, чоң түйбөй калат. Ошол себептен ошол моментке гилас жок болуп калат экен дүйнөдөчү. Башка убакта айланып быша берет. Жеткирип турса болот да. Анан азыр аракет кылып атышат логистикалык жол менен сактап калыш. Суутуп, анын өмүрүн узартып калыш боюнча. Болгону холодильникте ал көпкө жашабайт экен 2 жума. 2 жумага кечиктирип сатууга болду деген. Бул дагы маселени чече турган нерсе эмес. Эми келиңиздер. Эми эң айта турган жерин айтайын. Биз географиялык аябай мыкты жерде жашайбыз. Мыкты жерде жашайбыз. Элдин баардыгы жабыла азыр Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан башка жакта отургузуп атат. Россиянын ортоңку зоналары отургузуп атат. Көп отургузуп атат. Эми Россиянын зонасы сууктук кылса Казакстанга чейин. Башка Африка, Индиялар ысык кылат. Чыгыш Азия, Түштүк Азиялар булар көп жамгыр жаагандыктан гиласты тез чирип кетет. Алар жетиштире албайт. Демек, дүйнөлүк рынокто чыгууга биздин кандай мүмкүнчүлүк бар. Азыр Өзбектин немелери агрономдор изденип атат. Канткенде биз кеч быша турган гиласты чыгара алабыз. Канткенде биз ошол убакытка биз гилас жетиштирсек болот. Ошол чечим бизде туруп атат азырчы. Азыр жумгалдык туугандар чыгып атат.
Бекболот досум, Японияда кече аукционда көрдүңбү? 30 000 долларга жарым килограмм черешня сатылды. Чүйгө эмес, мен уже нарынды уже пландаштырып атам азырчы. Мен тамырды ойлоп атам. Сары гиластын тамырынан берсемби же кара гиластынан берсемби? Экөөнүн тең берип көрөйүн, силерде кандай өсөт? Азыр мен өзүмдүн жеримдеги метод менен өстүргөндү азыр элден кайтып атам. Элди башка методго сунуштап атам. Азыр көчөттү мен өзүм берип атам агросервистен. Көчөттү 5 жыл сопровождение кылып атам. Кайра жамаатташып, ошол нерсени ошол баада мен өзүм сатып алайын силерден. Мен сыртка чыгарайын. Бирок көп көлөмдө болуш керек. Аз нерсеге фура келбейт, аз нерсеге самолет учпайт. Ушундай кылайлы, логистиканы ошол жерге курайын дагы, ошол жерден мен өзүм сатып алайын. Азыр мен KGB деген методду уккансыздар да. Гиластын KGB деген методу бар. Ушул эле уруктан чыккан подвой, ушул эле уруктан бийик өсөт, аны 40 жолу менен ылдыйга түшүрүп коет. Демек, бул жол менен классикалык бакты эмес, интенсивдүү бакты жаратканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бак кыска, тыгыз, жакын. Бизде классикалык бактарда көчөттүн скелетин өмүр бою колдонуп атабыз. Ал жадеп карып бүтүп атат, ошентсе деле мөмөлө бер деп ышкап астына дары дармекти берип атабыз. Жок, ал мүмкүнчүлүгү жок. Карып калды. Бир бутакты 4-5 жылдан ашык кармабаш керек. Процесста өсүү процесси бар, мөмө берүү процесси бар, каруу процесси бар. А биз болсо өстүрүп койгонбуз, бул жадеп карып бүткөн бутакты өмүр бою кармап атасыңар. Андан уже кайтышыбыз керек. Запас коюу деген түшүнүккө түшүбүз керек. Бутоо бир өзүнчө чоң илим. Азыр мен айтып аткан нерсени Ким Гринбуш деген, Ким деген кишинин жашыл бутоосу деп которулат кыргызча KGB. Ошол KGB методго өтүшүбүз керек. Өрүкпү, кайналыбы, кара өрүкпү, гиласпы, ушул формага өткөрүшүбүз керек. Бак бул аз жерден көп түшүм бериш керек. Биздин чын-чынына иштетип келгенде Кыргызстандын жери аз эле. Эртең көрөсүздөр, ошол убакыт келет, ошол жака биз азыр жашыл бизнес деп Кыргызстан бүтүндөй бурулат эртең. Ташиич азыр жыйынтыгын көрүп атабыз, былтыр айткан нерселер быйыл болуп атат. Биз нарынга бардык, бар элек Алайга бардык. Алайда мурда тосчу эмес, бакылчы эмес. Ал жерге полукарлик тигип коюптур. Бийик өсүүчү эмес, полукарлик тигип коюптур. Өсүп атат, былтыр дейт алма жеп дейт. Көрдүңүздөр, Алайда мисалы үчүн 2500 метр деңиз деңгээлинде. Чоң Алай. Чоң Алайда. Болбойт эле да мурда, бир дагы дарак жок болчу. Ызылдаган тал-терек менен бош жаткан жерлер болчу. Азыр эми көрүп атасыздар. Азыр күн ысып келатат. Болбойт деген жерде анар бышып атат. Ошол мен айткан KGB боюнча өстүрө турган болсок, бир адам бир күндө 200 килограммга чейин гилас берет. Гиластын эң кыйын жерин айтайынбы? Эң кыйын жери. Гиласты терип алуу. Терип алуу. Азыр биз гиласыбыз болбой атат деп атабыз. Былтыр бизде да кар жаагды. 5 сантиметр кар басып калды. Гиластар жаза күндөгөн балда үстүн басып калды дагы. Суу куруп кетет деп анан бүтүндөй от жактык анын астына. Түнү менен уктап атат. Туугандар, группада ким болсо билет, түнү менен ойготуп аттым. Азыр башталат, саат 4:30 башталды, 6-да бүтү. 1,5 сааттык -5 чейин жүрдү. Ошол убакта биз от жактык. Бирок от жакпай эле койуп атырбыз. Гилас бул карда деле боло берет. Жүзүм болуп калды гиласыбыз. Жүзүм элестетип атасыздарбы? Гиластар бутагын көтөрө албай ийилип сынып кетти. Ушунчалык оор болгондуктан сынып кетти. Bir tüp gilastan 400 kg чейин алгандар болду. Bir tüp gilastan. Анан баасы 60 сом болду. Берки чоңдордук 200 сом, бул 60 сом. Бирок bir tüp gilastan 60 сомдон болгону көбөйтүп көрүңүздөр. Bir гиласы уже чоң. Канчада киреше берип атат. Азыр туугандар мен айта турган методдо чоң болот. Гиласты билесиздер, дүйнөлүк рынокто бул миллиметр менен эсептелет да. Объем. Эгер сиздер 28ден жогору өстүрүп берсеңиздер, бул Кытай алат.
30 өстіріп берсеңіздер, Россия алады. 32-ден жоғары болса, Европа мұны кішінеке еліштерге қойып алып, 15 евродан сатады. Диаметрін айтады. Бұл емне үшін чоң болады KGB-де. KGB-де қарыған қартан бұтақ болбайды. Анда жайылған бұтақ, мұндай жайылған бұтақ болбайды. Анда бүтіндей бұтағы жаш, сұлғын, жашан, қамшы бұтақтар болады. Дарақтың білесіздер моторы қайсыл жерде? Мотор үстінде. Алар осмостық басындың негізінде мотор іштейді. Ошон үшін үстіндегі мөмелер чоң болады. Біз өстіріп бербең үшін жетпейбіз, чымчықтар жетеді. Біз жебейбіз. Ошол mesela бірдей қалды шоғаздағын, ушыл жерде жаратабыз. Ошол себептен ал чоң болады. Биринчиден бутак оорулуу бутак эмес, жаңы бутак. Экинчиден бутак жаткан эмес, ал кишинин үйдөгө карап турат. Түз бутакта жакшы мөмө болот. Экинчиден питанияны жакшы алат. Бул демек бизге шарт түз берип атат. Биз 1 гектарга 300 эмес, 1 гектарга 1000 көчөт эккенге мүмкүнчүлүк болуп атат. 1000 көчөт. Тыгып коесуз интенсив. Ал жерде капелди болуш керек. Гиласты билесиздер, сууну ашыкча көп жакшы көрбөйт. Суу аз жерде дагы жакшы көрбөйт. Ал ушундай нерсе тамыры майда нерсе болот дагы. Тез-тез аз. Эгер сиз арык менен кое турган болсоңуз, ал жерди отургузуп, аяк астына жеткичейин бул тамыры буулуп бүтөт. Аба жетпей калат. Ал дагы дем алат. Гиластын топурагы кандай болуш керек? Топурагы жакшы күрдүү жерди жакшы көрөт. Жакшы көрөт. Эгер ошол жер оор топурактуу болсо, аба сиңбесе, акташтуулугу көп болсо, аны жакшы көрө бербейт. Ошого жараша подвой тандаш керек болот. Азыр интенсив деген сөз чыккандан бери четтен ар кандай подвойдо келет. Кольтта, Сербиядан кольтта келип атат. Кольт бул кадимкиле бийик өсүүчү. 10 метрге чейин өсүп атат. Бийик өсүүчү. Ана сиздерге максимум 14 да туртуп атат, мына сага карлик деп туруп берип атат. А мен видеомду коюп атам. Мына силер карлик деп сатканыңар 1 жылда 2 метрден өсүп атат. 2 метр бийиктикке өсүп атат 1 жылда. 4 жылдыктар 6 метрден өсүп кеткен. Карликте берген экен, алар болсо буталаптыр делечи. Формага салып койбодуңбу? Бул карликте дейт. Кантип карлик? 6 метр кантип карлик сага? Вообще өсүп кеткен. Туугандар, карлик деген нерсе бул алмаларда эсептелет, карлик. Туура, гиласта карлик дегенде сөз түздөн түз мааниге берилбей калат да. Бул жерде мен номер коюп берем. 01, 02, 03 10га чейин. 06, 07. Бул метрлер эсептелет. Супер карликтер бар алар. Алардын нээси жаман. Гиласта бул карлик деген түшүнүктү алып коюш керек. Бул жерде сиздер калибр деген нерсеге маани беришиңиздер керек. Сиздер лишь мөмө эмес. Сиздер калибр алыш керек. Гиласта ошону эстеңиздер. Любой адам алып келип, акчасын отургузуп кое берет. Аны карабасаң майда гилас ала бересиң. Айырдан пайда азыраак. Калибрди жетиштирүү үчүн карлик жетиштирип бере албайт. Эмне себептен? Себеби гилас өтө кыска аралыкта бышат. Гүлдөдү 1 ай королоду, 2-нчи ай бышты. Апрелде гүлдөдү, май өттү, июнда бышты. Кыска аралык болгон үчүн бул эт топтой албайт. Еттүү боло албайт. Анан гиласка биз кайсы моменттерде азык берип атабыз? Эрте жазда бөгөтүп, пакатып, селитраны берип атабыз. Азотты окшотуп берип атабыз. Гилас кандай кылбаш керек? Гиласка тамчылатып суугары менен аз. Аздан гана. Мүмкүн болушунча биоорганиканы берсеңиздер жакшы көрөт. Гумустуулукту жакшы көрөт гилас. Ошончолук жер идеалдуу болсо, ошончолук жакшы болот. Идеалдуу деген жер эмне? Идеалдуу жерде 5% жердин составы гумус болуш керек. Бул идеал бардык жерге түшүшү керек. Бардык жерге ушундай болуш керек. Жер топурактын 5% гумус болуш керек. 50% жердин
элементи болуш керек, минерал болуш керек. 20% жер ауаға қаныққан болуш керек. 25% жердің нымдуулугу. Мына ушул нымдуулук, мына ушул аралашкан идеалдуу топурак бул гилас үчүн өтө сонун шарт. Мына ошондой шартта өстүрсөңүздөр, сиздер гиласты жакшы аласыздар. Гиласыңыздар оорубайт. Гиластын иммунитети жакшы болот. Кышы менен үшүбөйт, кышы менен жарылып кетпейт. Ал жерден желим чыгарбайт. Гиластын ошол жерге болгон шарты жакшы келишет. Эң биринчи жердин топурагын, шартын келиштирип, анан тегиш керек. Эгерде таштоорак аралаш жер болсо, ташты алып таштап, ал жерге топурагын жакшылап кылыш керек. Биринчи гилас астынан суу куура баштайт, биринчи тамыры. Себеби таштуу аралаш болсо, тоң ылдыйга кетет дагы, анын тамырын суу куруп коет. Гилас минус 32-ге чейин чыдай алат. Андан дагы төмөн түшө алат. Андан дагы. Анын жашоо суукка чыдамдуулугу 1200, уктоо абалы 1200 сааттыгы бар, 600 сааттыгы бар, 600 сааттыгы бизге түшпөйт. 1200 кечирээк көбүрөөк уктаган гиластарды нарынга тиксек, анда бул жашоо тиричилиги ошол жерде болот деген сөз. А биз болсо жашоо сааты аз нерсени алып келип бирге тигип алып атабыз. Ал мартка жеткенде эчтеке калбай калат. Суровой тигип атабыз. Азыр Кыргызстанга келаткан карлык көчөттөрдүн адаптациясын көрүп атасыздар. Көпчүлүгү жалбырагын таштабай атат, адаптация жакшы болбой атат. Көпчүлүгү эрте ойгонуп алып атат, гүлдө берип, өзүбүздүн эсне алмалар болуп атат да, аналар болбой калып атат. Ошол нерсени эске албай атат. Бизде жер шарт, географиялык шартты эске албай атасыздар. Географиялык шартты сөзсүз эске алыш керек. Дарактын дагы күнгө бушатырган сааты бар. Биз болсо тескейге отургузуп коюп атабыз дагы, анын бутагы күнгө керектүү энергияны албастан бышпай калып атат. Бышпаган нерсе кыштан чыкпайт болгондор. Тарап бышыш керек. Анын үчүн шартты да түзүп бериш керек. Аны тигип коюп, анан азыгын бергенде эле туура эмес да. Азыр заман өзгөрдү. Убакыт деген ушунчалык кымбат нерсе болуп кетти. Биз көчөттү көпкө чейин күтүп албашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн көчөттү зордогондо азайтып өтүп кетели. Көчөттү мен 1 жылда 3 жашка чейин чоңайта алам. Көчөттү 1 жылда 3 жашка жашын узартып койсо болот болгондор. Алманы билесиздер, 2 жылдык гана бутагынан качан бышып жетилгенде анан өнүм берет. Мен өзүм видеомда көрсөтүп, практиканы көрсөтүп коюп атам. 2019 уладым, мынакей деп көрсөттүм. Өстүп, мындай жасадым. 2020 мөмө берди, мына деп көрсөтүп берип атам ушул жерде. 2019 улап, ал өсүп, кийинки жылга учунан мөмө берип атат. Алма андай бербеш керек. Бербеш керек алма, себеби ал 2 жылдык бышкан бутактан гана берет. 1 жылдык өсүп турган нерсе бул жерден шабдалы менен гилас гана, вишня гана бере алат. Башкасы бербейт да. Алар качан чоңоюп, анан кийин берет. Мен ошол жерде үзүү методу менен, бутоо методу менен ошол жерде көрсөтүп атам. Мынакей туугандар ушундай жол кылып койсо болот. Негизи бере алчу эмес, бирок сен бердип койдуң. Метод иштетет бул жерде. Метод иштетет. Ушундай туугандар, KGB боюнча бак батырган болсоңуздар, менин видеолорумду көрсөңүздөр болот. Мен көп сүйлөбөйм, сүйлөсөк өтө сөз узарып кетет, чарчап да каласыздар. Менин YouTube'да каналым бар. Багастыруу Кыргызстан деген канал. Барака пайыз берсин. Şu bardığımız ne ekkenimizge Allah Taala ızmar ver, baraka пайыз ver, tapkanları жақсы болып. Şu elimiz jutubuz tınçılık табайып, sizlerge de Allah Taala işinlerge astığa жылдырып, şifaсын verip қолдап, Allah Taala hiç neseden kam болбойт. Elingер таза болып ойнап жүргеніңізге işimizge Allah Taala ızmar ver, baraka пайыз ver, tapkanlarınız жақсы болып.